Экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл Кыргызстанда экинчи ирет өткөнү турат. Ага карата өлкөнүн жигердүү жаштары тарабынан уюшулган демилгечи топ дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын колдоо максатында жаштар дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын колдойт аталышындагы флешмобу эски аянтта өткөрүлдү. Ага өлкөбүздүн этноспорт оюндары мыкты өтүшүнө кайдыгер эмес 300ден ашуун адам катышты. Бул сүрөт жалпысынан 3 сааттын аралыгында тартылып, ага 10 килограммдан ашуун боор сарпталган. Мунун максаты чет элдик туристтерди мекенибизге тартуу болуп саналат. Флешмобко бир жума даярдандык. Бир жума ичинде балдар түнү күн укташпай соцсеттерден бардык соцсеттерден чакырып атышты. Бүгүнкү күндө жанагы биз айткандай көчмөндөр оюнунун логотипини сөлөкөтүн түшүрүп флешмоб өткөрдүк. Акыркы бир ай ичинде социалдык тармактарда көчмөндөр оюндары өлкөбүздүн бренди болуп калышын каалайбыз деген видео эстафеталардын жана макалалардын саны арбыды. Анда бир гана Кыргызстандын жараны эле эмес, 20дан ашуун өлкөдөн көчмөндөр оюндарын колдойбуз. Алга Кыргызстан деген урандар менен видеолор келип түшкөнүн демилгечи топ билдирди. Бул видеолорду жасап, азыркы учурда бул маршруткаларда да кетип атат. Жана Помидор деген уюм бар, алар жерде 100 монитор бар, ал жактан күн сайын кетип атат. Видеолорго субтитрлерди жасап чет өлкөгө жиберип атабыз, алар жана туристтерди тартуу максатында. Ошондой эле алар менен катар биздин Кыргызстан жалпы региондорундагы жаштарды көтөрүп атабыз, патриоттук сезимдеринчи өздөрү иштеп атышат. Анан эң акыркысы бул флешмоб. Жалпы волонтерлордун башын бириктирип, жаштарын бириктирип, ушул сыяктуу бүгүнкүдөй флешмобторду уюштуруп жатабыз. Ал эми Facebook колдонуучулары өздөрүнүн баракчаларынын аватарына Кыргызстандын желеги жана көчмөндөр оюндарынын логотиби коюлган сүрөттөрүн жайгаштырууда. Бул да болсо өлкөнү дүйнөгө тааныта турган көчмөндөр оюндарын колдогон жаштардын саны арбын экенин айгинелеп турат. Жазгүл Маденова, Асылбек Курманалиев, Бульвар 122.